Men ayalıma talagın bergen emesmin, bирок ал башкага тийип кыз тууп алыптыр. Анда кандай болот? Сен күнөөкөр болосуң. Эптеп аялың карай албастан бирөөгө апарып салып бергенде эле болосуң. Мына Таиландка барсаң, башкаларга барсаң, өздөрүнүн жаш кыздарын туристтерге салып берип тыйын тапкандай эле, сен деле мына ошондой күнөөкөр болосуң. Аялың бирөөгө тийип кыз төрөп алган үчүн, эми сен аялыңа талак бер. Мен Эшматуулу Ташмат, паланча кызы пассанчага бир талак бердим деп өзүң уга турган таризде кулагыңа жеткирип айтсаң, иншалла бардык ордуна келет. Дарат алганда носкиге мас тарса болобу же мазы кийиш керекпи дейт. Албетте сен экөөбүз кийген жана Кытайдын байпактарына мас тартканга болбойт, алар жука. Сен ошол териден тигилген жанагы кыска масларга мас тарсаң ошондо дурус болот. Буттун тердегенине эмне дары кылса болот. Ошону жана телевизорду карап отурсаң, бутту тердетпейт деп атайын дарылар чыгарат. Ошону алып туруп коюп алсаң, иншалла жакшы болот. Анан эң негизгиси дарат тезирээк ал. Жайдын күндөрү мисалы үчүн эчте жылаң айлакпас, адам ошондо буттун бардыгын тердегени өзүнүн ордуна кетет. Албетте буттун тердеп сасыгандыгы бул ошол адамдын денесинде оор бар экенин кабар берет. Чөмүчтө болсо казанга чыгат дегендей, денеде болсо ошо дененин сырты ошентип сасып чыгып атканы мына ошондон болуп эсептелет. Кылмыш ишиңиз эмне болду деген суроону берди. Албетте кылмыш ишибиз мына кечеги өткөн курултайда дагы ошол айтылынды. Бул боюнча биздин урматтуу депутаттарыбыз мыйзамды колдоп, кол көтөрүп берип, азыркы учурда президентибиздин кароосунда, президентибиз кол коюп жиберген болсо, ошол налогторго амнистия деп эсептелинип, 2014 жылга чейинки бүт бардык карыздардан муфтият сөзсүз түрдө иншалла кутулат. Кудай таалам пашабыздын көңүлүнө салып кол койгон насип кылган болсун. Кудай мал кишинин ошол кылган жакшылыгы үчүн тилеген тилектерин дагы берген болсун. Жалган айтып карганат, каргышы кимге тиет? Кайтыш болуп кеткен ата-энесин ортого коюп карганат. Мындай адамды эмне күтөт дейт? Жамандык күтөт. Өзүңдү кыйнап окуган намаз кандай болот дейт. Эми кээде тамак ичкиң келбейт, бирок тамак ичпесең ачка өлүп каласың. Кээде өзүңдү кыйнап тамак ичесиң. Ошого карабастан, сен кыйнаганын карабастан тамактан сен наф аласың, денеңе күч кубат алат. Ошол сыяктуу эле намазды дагы өзүңдү кыйнап окушуң керек. Барып шайтаның жумшаргандан кийин, шайтаны кеткенден кийин сен намазды кыйналбастан, балким намаз окубасаң кыйналып кала турган болуп, рахатыңдын бардыгы намазга байланып калгандай болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саламатсызбы? Даратканага бисмилла деп кириш керекпи же эмне деш керек? Дараткананын дуасы өзүнчө болот. Аузу биллахи минал хубси вал хабаис деген дуаны айтып, андан кийин кирилет, чыкканда гуфранака деп чыгылат. Бирок эгерде билбесеңиз, сыртында бисмилла айтсаңыз жарай берет. Бирок дараткананын ичинде бисмилла деген сыяктуу зикирлер айтканга шарият тыюу салат. Магазинде эми намаз окуп арак сатса болобу дейт. Намазыңан кутуласың, арактан тутуласың, ошентип кыяматка барганда таразага чөсүң дагы, кайсыл тарабы тарткан болсо ошол жака кирип кетесиң. Күйөөм ичпей жүрүп ишип алат, ошого жооп берип койсоңуз, албетте бир тууган